Бул акыркы үлгүдөгү тигүү машиналар менен учурда өлкөдө кеңири тарап иштеп жаткан тигүү машиналарга караганда өндүрүмдүүлүктү 70%га жогорулатуу мүмкүн. Тактап айтканда, буга чейин 200 жумушчу күч менен ишкана жылына 170 тоннадай товар даярдаса, мындан ары аны ушунча эле жумушчу менен жылына 400 тоннадан ашыруу мүмкүн. Анткени бул тигүү машиналар айрым кол менен жасалчу жумуштарды өзү ишке ашыра алат. Линияда турган жабдуулардын 40% акыркы үлгүдөгү автоматташтырылган жабдуулар. Мунун артыкчылыгы эмнеде? Сапатты жакшы деген, человеческий фактор деген көз каранды эмес, кээ бир жерлерде өндүрүмдүүлүгү жогору, жумуш күчүн аз талап кылат. Ошо бир машинабыз акыркы бир 3-4 автоматыбыз бар, бир 6 жөнөкөй машинанын жумушун бир автомат жасайт. Экспорттогон Россияга, Казакстанга, ички рыногубузда аз болуп атат, Европага чыгарып атабыз. Америкага чыгара турган контракттарыбыз бар. Ишкана буга чейин Парижге көргөзмөгө чыгып 400 түрдүү кийим-кечек тигип жиберүү боюнча бир катар сунуштарды алып келген. Эми ал сүйлөшүүлөрдү ишке ашырганга шарт жаралуу турат. Дал ошол Европа рыногуна чыгууга колдоо көрсөтүү максатында USAID 100гө жакын тигүү машинаны сатып алууга каржылык жардам берди. It has invested $8 million. Европага экспортко чыгууга шарт түзүү максатында USAID'тин бир канча жылдан бери тигүү ишканаларды колдогон долбоору иштеп келет. Ушул күнгө чейин текстиль тармагына $8 миллион ашуун каржылык колдоо көрсөттү. Бүгүнкү ачылып жаткан тигүү цехда биз көздөгөн максаттарга туура келген ишканалардын бири. Мына ошондуктан $300 миң колдоо көрсөттүк. Бул ишкана эми жогорку технология менен иш алып барат. Ишканага 100дөй жумушчу алынды. Алдыда дагы ушунча чебер керек. Тигүүчүлөр акыркы үлгүдөгү машиналар менен иштей алганга жөндөмдүү болуусу зарыл. Алардын бири Кыял Эркинбекова учурда дизайнерликке окуп бир убакта иштеп жатат. Ал кийин диплому менен ишсиз калбаш үчүн рынокко жараша кесип тандаган. Бул жерде ошону үйрөнүп жатам, технолог менен дизайнердикин. И заодно ошо тигип, и заодно родителям помогаю. Бул кичинекей кезимден бери бул дизайнерге тапшырам деген бул мечта болчу, максатым болчу. И акырындык менен ошо өзүмдүн максатыма жетип келдим. Бардыгы эле чоң окуу жайды бүтүрүп алышып эле диплом алышат, бирок азыр көп жерде карасаң диплом бар, бирок жумуш жок. Ишкана кездемелерди өзү даярдап чыгарат, бирок ал үчүн жиптерди Өзбекстандан сатып алууда. Негизинен пахтадан алгач жип өндүрүлүп, анан кездеме чыгат. Алдыда кездеме үчүн жипти да өндүрүүчү завод куруу пландалып жатканын ишканадан билдиришти. Эгер бул ишке ашса, анда кандайдыр бир каражатты импорттоодон көз каранды болбогон тигүү тармагы түптөлмөк. Кутман Маматазимов, Рыскелде Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек.